Бакай Ата районунун Маданият айылындагы ар бир үйгө ушундай акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Электр тармактар ишканасынын адистери эскини алып салып, ордуна жаңысын бекер коюп берүүдө. Алмаштыруу 20-25 мүнөттү талап кылат. Жакшы жери электр энергиясына болгон чыгымды так эсептеп чыгарат. Кардар өзүнүн телефонун ай сайын 20-дан 25-ине чейин текшерет. 20-дан 25-ине чейин келет приложенияга. Анан счетчикке келип туруп, счетчикти басканда, ылдый немесин кнопкасын басканда, монтип показаниялар чыгат. Берде бүт көрүнүп турат. Күнүнө чейин бардыгы канча киловатт алып атканы, показания чыгат берге. Ошондо мой светтеги показания менен экөө дал келет. Ошо менен кардар текшерип койсо болот. Бул жаңыланууну элеттиктер жакшы кабыл алышууда. Эми алар ай сайынкы чыгымын жазууга келген инспекторду күтпөйт. Пайдаланганына жараша төлөм автоматтык түрдө эсептелип, телефонуна түз келет. Ал үчүн ар бир кардар Play Marketке кирип, мой свет тиркемесин жаздырып алуусу керек. Ошол жерден эле бир заматта төлөп коет. Буга көз карашыбыз түз эле да. Мурункуларды айтып өтсөк, абдан кыйынчылыктар көп болду. Ашык жазып кеткендери болду. Кемгертиликтер болду дегенде эми Кудайга шүгүр өкмөтүбүз оңолуп келатат. Буга да тобо кылышыбыз керек. Мына акылдуу чечкиттерди орнотуп атат. Жакшы да эми. Коюп кеткенине 1 айдан ашып калды. Убагында эмеси келет, показаниясы келет, убагында эле телефондон эле төлөп калдык, жакшы. Бакай Ата району боюнча 10.200 абонент бар. Анын 7.800-ü бир фазалуу электр энергиясын колдонот. Алар эски болгондуктан баарын акылдуу эсептегичке алмаштыруу планы коюлуп, толук аткарылган. Бул кадам кардар менен ишкананын ортосундагы байланышты алда канча жеңилдетти. Жеңил жагы мындайда мурун инспекторлор ар бир үйдү кыдырып көрсөткүчтөрүн алчу да. Азыркы учурда жана санариптештирүү жагына өткөнүнө байланыштуу азыр биз өзүбүздүн базадан эле операторлор ошо бир күндө эле ошо 10.200 абонентти бир күндө эле көрсөткүчтөрүн алып, жеңилдиги ошодо да балдар убаруу болбойт. Карыз болгон абоненттерди дагы мурун биз балдарды чыгарып карагайлардан өчүртүп ушундай эме болчу эле. Азыркы учурда биз карызына карап ошону формировать этип эле анан өчүрүп коебуз. Төлөм жагы жакшырды азыркыга. Акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери быйыл Талас областында кызуу жүрүп, аяктоо алдында турат. Жалпы облуска 35.688 даана эсептегич бөлүнгөн. Анын ичинен бүгүнкү күндө 28.000 келди. 28.000 счетчиктин ичинен бүгүнкү күндө 25.000 счетчикти уже абоненттерге коюп бүтүп атабыз. Дагы 10.000 уже Бишкектен жүктөлдү, уже бүгүн эртең келет. Ноябрдын 15-ине чейин биз абоненттердин баарын 100% акылдуу эсептешти коюп бүтөбүз. Электр тармактар ишканасынын кызматкерлери эсептегичти орнотуп, анын иштөө тартибин ошондой эле мой свет тиркемесин колдонууну үй ээлерине түшүндүрүп берүүдө. Белгилей кетсек, эсептегичтер бекер алмаштырылат. Бул багыттагы иштер убакытты үнөмдөп, жеңилдик түзүү максатында гана ишке ашырылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.